сақтап келген айкөл қырғыз елден біз. Берекесін төгіп тұрған ажайып, бақуатты асыл қымбат жерден біз. Берекесін төгіп тұрған ажайып, бақуатты асыл қымбат жерден біз. Ариетін бекем қармақ ұрпағын, аталарды сақтап келген орасы. Ардақталып төрімізде тұл болып, ақсақалдар бата беріп қубансын. Ардақталып төрімізде тұл болып, ақсақалдар бата беріп қубансын. Елім Қырғызстан, жерім Қырғызстан, жұлдыздардың жарық жол болды. Бүткіл Қырғызстан, бүтін Қырғызстан. Алабуга Чаткал элинин тургундары чогулушту ачык деп жарыяласак, анда эмесе ушул Кызыл Токой айылынын аксакалдары ачып бериңиздер деп сурансак. Бүгүнкү жыйынга келген катышуучулар, ошондой урматтуу Атахан Кинсанбаевич, бүгүн Атахан Кинсанбаевичтин катышуусунда бүгүн ушу чогулушту ачууга уруксат этиңиздер. Мына биз бардыгыбыз билебиз, Атахан Кинсанбаевичти кыргыздын эң бир чыгаан, некенчил, кыргызым деп күйгөн патриот жигиттеринин бири деп эсептейбиз. Кызыл Токой айылынын тургундары, урматтуу Атахан Кинсанбаевич, жана алыс жакындан келген туугандар, бүгүнкү чогулуштун негизги себеби мына ушул биздеги иштен бирлик кенине байланыштуу, жерде элдин нааразычылыгын бир жакшылыкка чечүү боюнча ушундай неме болуп атат. Эми баягы эң основной баягы элдин саламаттыгын сактоо азыркы мезгилде менен мамлекеттин жүргүзүп аткан иши дагы, азыр элдин тилеги дагы бардыгы ушул элдин саламаттыгы болсо деп бардыгы ушундай жашап атабыз. Мына азыркы мезгилде бул өзүңөргө белгилүү иштен бирди кени биздин ушул айылдан бир канча километрден узакта жогору жакта турат Атахан Кинсанбаевич, суудун боюнда. Эми азыр ошол жерге сеянит колдонуп атмыш, жана неме кылган деген ошондой иштер болуп атат. Эгер сеянит колдоно турган болсо, ошол суу келтирип мына биздин Кызыл Токойду бөлүп өтөт. Чоң суу. Анан эгерде берден мына эми кээ бирлер айтып атат, биз Кызыл Токой айыл үчүн таза суу куруп берип койдук деп. Таза суу куруп берген менен ону бир түшүнүктүү адамдар ичет. Жаш балдар бар, мал бар, башка бар, баары бар. Ошо чоң суудан ичишке туура келет. Анан ошондой элдин саламатчылыгына эме болбосун, ушуну токтотуп койду деген сураныш менен кайрылып атат. Эми ондой эле биз баягы мындай кыла берсин, ондой кыла берсин деген жокпуз. Баягы мемеге законго ылайыктуу элдин саламаттыгын сактоо үчүн ошо сеянитти колдонгондун эң негизги неме себеби бул чогулуштун эме болуп аткан себеби ошодон. Урматтуу туугандар, чогулушту билдирүү берип кетейин деп туура таптым. Буга чейин Алабуга Чаткал районунун тургундары, негизинен Кызыл Токой айылынын тургундары кайрылуу жазып, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жана Атахан Кинсанбаевичке дагы кайрылуу жаздык эле. Бийлик өкүлдөрүнө кат жетти, кээ бир эмелерге кеч жетип калды. Ошентсе дагы райондук администрация башчылары чакырылган, алар келишпептир. Ошо бул кайрылуу боюнча кичине билдирүү берип кетсем, кайрылуу боюнча негизинен 10 талап коюлган. Ушул Алабуга Чаткал районундагы иштеп жаткан кен байлык боюнча иштеп жаткан ишканалардын бир мыйзамдуулугун карап, тартибин карап, баарын эле чектен бербей бир сарамжалдуу пайдалансак, анан могу зыяндуу заттарды синсин, сианит деген сыяктуу зыяндуу заттарды колдонуп аткандыгы жөнүндө бир мамлекеттик көзөмөл болсо, зыяндуулугу, зыяндуу эмеспи,
шуну бир тастыктап элге дайым маалымат берип турса деген таризде жазылды эле. Ушул маселелер боюнча, билдирүү боюнча Адахан Кимсанбаевичке дагы катты жөнөткөнбүз электронный вариант менен. Адахан Кимсанбаевич ушул биздин кайрылууда 9-10 талап жазылган. Ушул талаптар боюнча өзүңүз бир окуп, бир өзүңүздүн бир чындык, акыйкат оюңузду айтып кетсеңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу. Биздин ушул Чаткал, Алабука районунун тургундары. Бүгүн ушундай жана жогоруда айтылып өттү. Чакыруу, кайрылуу. Ушул жерге келип бериңиз, эл менен жолугушуп бериңиз, элдин суроо талаптарына жооп бериңиз деген чакырууңардын аркасында мен бул жерге келип отурам. Жолугушкандан кубанычтамын. Мына ушул кайдыгер эмес болуп, мына аксакалдар 80-80ден өткөн аксакалдар бизге келечек керек, балдардын келечеги керек, неберелердин келечеги керек деп кайдыгер болбой ушул жерге келип отурганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Ама ал жердеги жаштар деле ушундай топ тебип эле ойноп, улак чаап эле жүрө бере турган жаштар бир аз эми токтолуп туруп, биз кайда баратабыз, эмне болуп атабыз, эртең күнүбүз кандай болот деген суроолорго баш оорутуп баштаганыбыз бул келечектен үмүт берет. Мен азыр чу дегенде эле айтпай, могу жерде эжекелер болсо, агайлар болсо, жаштар болсо, өзлөрүнүн пикирлерин айтса, анан баарын жыйынтыктап туруп, мен аягында жооп берсем, кандай дейсиздер? Туура болот го? Рахмат. Мен эми баарыңыздарды угушум керек, пикириңиздерди байкаш керек. Бирөөлөр туура айтат, бирөөлөр туура эмес айтат. Бирөөлөр мыйзамды билет, бирөөлөр мыйзамды билбейт. Жагдай кандай? Мына ушуларды тилекке каршы эң бир жаман нерсе азыр жыйында төрагалык кылып аткан мырзанын айтуусу боюнча райондун акимин, жетекчиликтерин, жогорку кеңештин депутаттарын мен кайрылууларда окудум. Өкмөттүн мүчөлөрүн президентке чейин жазган экен, бирөө да үн чыкпай койгонду, бул кесепет бул. Ана азыр жолдо келатканда жазып коюпсуздар, мекениңди сүйгөнүң, элиңе кызмат кылганың деген күйгөнүң деп, элге күйгөнүң деп. А эгер ошондой кайрылуулар, чакыруулар болгондон кийин келиши керек эле алар. Өзлөрүнүн өкүлдөрүн жибериши керек эле. Мен азыр мына жакка өтүп кеткенде эле артымдан 2 машина барды. Кайда кетип калды, булар өтүп кетти го дегендей. Башка пландары бар окшойт дегендей. Бирөө российский номер менен машина өтүп баратат, карап. Бирөө Honda менен баратат, карап. Мени карабагыла, айланайын, мырзалар, жигиттер. Мен ачык жүрөм. Мен келип кайда кондум, кече мен конгон конок үйүнүн эжекени дагы кыйнадыңар түнү менен. Неге келди, качан келет, ким менен келди, качан кетет? Силер ошол Кытайлардын аркасынан жүрсөңөр жакшы болмок. Не иштеп атат алар? Эмнени иштетип атат? Кантип иштетип атат? Биздин момундай мүрөктүн суусундай болгон сууларга эмнелерди куюп атат? Алардын зыяны кандай болот? Келечегибиз кантет? Тоо таштын баарын жарып атабыз. Мына ошолордун аркасынан, Мадумаровдун аркасынан болуп түшкөнүңөр да силер. Аллахка да жагат элеңер, касиеттүү кыргыз элине да жагат элеңер. Ошондо мекенди сүйгөн болот элеңер, элиңерге күйгөн болот элеңер. Тилекке каршы ичтен издейсиңер силер душманды. Кыргыз деп, кыргыз элим, кыргыз жерим деп жүргөн жигиттердин баарын чекеден жок кылып отуруп, башыбызга мүйүз да чыгып кеткен жок айланайындар. Эми түшүнө турган мезгил келди го. Менин машинам кайда барып токтосо, ошол жерде жыйналасыңар. Кайсыл жерге барып конгон болсо, ошол үйдү кыйнайсыңар. Неге келди? Мына кече ошол Сузак районунда менин апамдын сиңдиси каза болду, иниси каза болду. Ошол жерге барып бата кылсаң, ошол үйлөргө барат. Уят эмеспи эми? Неге келди? Неге келбейт? Бата кылбаймбы мен? Мен укугум жокпу? Буялбайсыңар ушундай нерседе. Ошондуктан баягы кызмат көрсөткөн азаматтар сырттан туруп
бекинип тартып аткан азаматтар жакыныраак келип тарткыла. Мен 95-жылдан бери айтам. Жакыныраак келип тарткыла, өнүмдү так тартсаңар, мүмкүн кошумча бир жылдызга жетишерсиңер. Коркпогула. Коркпогула, мындай жакын келип эле тарта бергиле. Себеп менден душман издебегиле. Ушинтип какшап жүрүп 30-жылдары Кыргыздын мыкты азаматтары кеткен. Душман деп мени саткандар калар, дуалга кадап аткандар калар. Оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калар деп какшап. Ошон үчүн дагы бир жолу эскертип айтам. Менин артымдан чуркап бензин коротпогула садагалар. Мен ачык айтып келатам. Мына Чаткал, Алабука элинин тургундары ачык Фейсбукка жазып атат кайрылуу. Кол коюп берип атат. Мен баланчымын, мен түкүнчүмүн деп. Эмне кыласыңар издеп? Өзүңөрчү эле кыйнала бересиңер учуркап. Кыйналбагыла, келгиле, менден сурагыла. Качан келдиңиз, канча болосуз, ким менен келдиңиз, эмнеге келдиңиз? Мен айтып берем силерге. Бензин коротуп, дагы бир шордуну шордотуп, ага бензин куйдуруп жолдон тосуп. Эмне кыласыңар антип кыйналып? Мен баарыңыздардын пикириңиздерди угам. Андан кийин тийиштүү жыйынтыктарды, тийиштүү сөздөрүмдү, өзүмдүн пикиримди айтам, сунуштарымды айтам. Дал ушундай жыйын билесиздер, Кадамжай районунда Шамбисай алтын иштеткен жеринде аябагандай чоң жыйын болду. Аны көрдүңүздөр, туурабы жигиттер, кыздар? Азыр жакшы болуп калды, Фейсбукта ачсаңар көрөсүздөр. КТРди жалдырап отуруштун кажети жок. Момундай адырлардын, дөңдөрдүн, тоолордун арасында өттү, эл батпай кетти жердин бетине. Мен ошол жерде да айттым. Кайдыгер болбой ушул жерге келген азаматтарга, жигиттерге, аксакалдарга, энелерге, эжелерге таазим деп айттым мен ошол. Алар наң сурап келген жок. Алар биздин суу таза калсын, биздин тооду жардырбасын деп келишти. Алар алтын сурап келген жок, айлык сурап келген жок. Могу жерге келгендер дагы дал ошондой. Мына аксакал азыр айтып өттү, бизге жер керек, бизге суу керек, биздин балдардын, неберелердин тазалыгы керек деп. Мына ушундай болуп келип отурасыздар. Рахмат. Угайын сөзүңүздөрдү анан аягында шашпай жооп берем мен. Рахмат. Жана журналистмин деп чыгып сүйлөгөн кишиден кийин, могу аксакалдардын сөзүнөн кийин негизи эле баягы мен Facebook аркылуу жарыялаган, Facebook аркылуу кайрылган маселелер экен да. Азыр бүт кайрадан ошону айтат экенбиз кай. Ушуну туура түшүнүү менен мен демек андан ушул мага кайрылуудагы сөздөрдөн башка сөз жок болсо, мен чу дегенде эле бардыгын башынан баштап эле сүйлөй берсем, кандай дейсиздер? Урматтуу туугандар, мен өзүм пикиримди айтайын. Мына жердеги кайрылуунун баары мындай бир сүткө оозу күйгөн, айранды үйлөп ичет дегендей деңгээлге жетип калып турбайбыз. Уламдан улам биз мыйзамды бузбайбыз, биз эч кимге каршы чыкпайбыз, биз Конституцияда көрсөтүлгөн талаптарды бузбайбыз деп айттырууга милдеттүү кылып коюптур. Жүрөгүбүздүн суусун алып бүтүптүр. Эгерде мамлекеттин жетекчилери, мамлекеттик органдар мыйзамды бузуп олтурган болсо, элде кандай укук калат? Кандай укук калат? Мен Конституция деп айткан жерим бекер эмес. Ар бир кызматка олтурган, папке көтөргөн азамат Конституцияга колун коюп алып, кыргыз мыйзамдарын кыйшаюусуз аткарууга ант берем деп ант ичип атат. Кыргыз мыйзамдары эмне деп турат Конституцияда? Жер, суу, тоо, таш, токой кыргыз элинин ажыралгыс менчиги деп турат. Булардын баары мамлекеттин кызыкчылыгына иштеш керек деп турат. Райондун акиминин, же бир министрдин, же бир базаркомдун кызыкчылыгына иштеш керек деп жазып койсо Конституцияда, мен келбейт элем бул жерге. Себеп алар мыйзамды бузган жок деп айтат элем. Мен бул жерге келип отурганым, ар бир кадам сайын мыйзамды бузулууда. Урматтуу туугандар, мен мындай салыштырмалуу тил менен айтам, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Сиздердин көңүлүңүздөрдү алуу үчүн айыл кеңештин депутаттыгына, жогорку кеңештин депутаттыгына баратканда оозуңарды бир кабырга менен майлап атат. Сиздер майланган кабырганын аркасынан кет бартабыз. Аксакалдар андай эмеспи? Ушундайбы? Сиздер
Сіздердің оозуңуздарга бир кабырганы салып койгон азамат барып ал жакта Кытай эмне десе ошого макул деп атат. Себеп сіздердің оозуңуздарга алар кабырга салып кетсе, алардын оозуна Кытайлар келип кичине тыйын салып коюп атат. Мына биз өз жерибизди, өз кен байлыктарыбызды, өз элибизди өзүбүз сатып атабыз. Бизге чаткалга, алабукага бөтөн башка жактан бирөө келип сатып аткан жок. Biz satып атабыз. Неге? Шайлоодо биз өзүбүз сатылып атабыз. Жолдон келатып көрүп атам. Бир спорт клубун куруп койсо, бир ФАП куруп койсо, же болбосо бир кичинекей жолду оңдоп койсо, бир 4 жерге суу чыгарып койсо, ошонун аркасынан чуркап кетип бартабыз. Неге? Мына жерде бир жигит айтты азыр. Эгерде 100 килограмм алтын болгон болсо, ошонун 1 килограммын бизге карматып, 99-ун алып кетип бартат алар деп туура жыйынтык чыгарган. А ошол депутаттыкка барам, жогорку кызматтарга барам деген азаматтар келип, бир себет нанды эжелер, азыр жеңелердин дележелеринде эле нан жаппай калды. Бир себет деген түшүнөсүздарбы? Бир себетке канча нан батат? Жапканыңарга жараша да, бирөөңөр кичине жасайсыңар, бирөөңөр чоң. Мен орто эсепте 12 нан батат деп коелу. Bir tandırga ошончо батат. Ошол 12 нанды себетте көтөрүп кетип бартып, жолдо сиздер эл чыгабыз, биз кыргыздар. Эмне болду десе, мен мынандан ооз тий деп бир сындырым берип койсо, жүгүрүп кетип бартпайбыз бир рахмат деп. А ошол себеттеги нан биздики го 12-си тең. Биздин Кыргызстандын аймагындагы өндүрүлүп аткан алтындардын бардыгынан Кыргызстанга бир тыйын пайдасы жок. Мына жаңы эле мисалды келтирейин. Бишкектеги жылуулук борбору жарылды. Сен күнөөлүүсүн, ал күнөөлүү. Ал эмес, бул күнөөлүү. Деп олтурушту. Мен да пикиримди ачык айттым ошол жерде. Жылуулук борбору деген стратегиялык ишкана мына ошол жерде Кытайлар иштеп атат. Бул не деген мамлекет болду? Бул кандай мамлекет? Мына машинанын ичинде отуруп алып, менин сөзүмдү жазганча, ошолордун сөзүн жазыш керек эле. Биздин кыргыз милициясы дагы буларды дагы кор кылып бүттү. Булар мыйзамга иштебейт. Булар кара мүртөз бийликке иштейт. Бир тоо курдасаң барып камаласын. 10 килограмм алтынды алып кеткен болсоң, сен министрликке чейин көтөрүлөсүң. Ушундай болгондон кийин ушул мамлекеттин мыйзамдарына, мамлекеттик бийлик адамдарына ишеним калабы? Калбайт. Мындай кайрылуулардын бүт баары бекер сөз. Мына Бишкектеги атка минерлер эмес, биздин Чаткал районунун акими да келип койбогону, эл билгениңди кылбал дегени айланайындар. Биз улам кайра кайрыла берип, бир андан жыйынтык чыкпайт. Мына караңыздар эми. Кандай чечим, мына жаш жигит Марсбек деген жигит айтып атат. Кантип мыйзамдуу жолу бар, кандай мыйзамдуу жолу бар? Биздин ушул айыл өкмөттүн канча депутаты бар? Айыл кеңеште 11 депутат бар. 11 депутаттын канчасы ак эмгек менен бирөөнүн оозуна бир сындырымдан салбай шайланды, айткыла мага. Бардык эле жакшы. Жакшыбы? Анда жыйнаңыздар дагы 11-ини топтоп келип айтыңыздар. Мүмкүн араңыздарда отургандыр. Айтыңыздар. Тез чукул арада айылдык кеңештин сессиясын чакыргыла деп айтыңыздар. Айылдык кеңештин сессиясын чакырып, бир күн тартибине бир гана маселе койгула. Биздин айыл кеңештин аймагындагы иштеп аткан кен байлыктар жөнүндө болду. Бир күн тартибине тема. Айланайын, ал жерден алтын эмес, алмаз менен каухар чыкканда дагы бир кетмен чабууну бүгүнкү күндөн баштап токтотсун деген чечим кабыл алууга. Качанга чейин? Мына жерде 10 талаптын ичинде бир талап болуп атат. Илимий лаборатория курулсун деген талап коюлуп атат. Бул мыйзамдуубу? Мыйзамдуу. Бизге мамлекеттик органдан адамдар келип, ушул жерде алтынды зыянсыз иштетүү жөнүндө комбинат курсун деп атат. Мыйзамдуубу? Мыйзамдуу. А эмнеси мыйзамсыз?
Кайсы талабы туура келбейт мамлекеттик кызыкчылыкка? 100% биздин мамлекеттин кызыкчылыгына талап келет. Үчүнчү талап ушундай болуш керек. Келип, элдин эсебинен жашап аткан Улуттук Илимдер Академиясы бар. Ошол жерде билбейм, 2 ай жетелеп барып кандидат, 4 ай жетелеп барып доктор болуп аткандар бар. Ошол докторлор келип могул жерге түшүндүрүп берсин элге. Мына биз бир кишиге көрсөтсөк, бул эң баягы цианиттин эң уулуусу экен, күчтүүсү экен деп айтты деп атпайбы? Биз ушак же болбосо деди деп айтты, деп айтыптыр деген сөздөрдөн алыс кетип, биз 21-чи кылымдын кыргыздарыбыз. Мына илимий тыянак ушундай экен. Ушуга жараша чечим кабыл алдык деп талапты коюшубуз керек. Менин жеке пикиримди сурасаңыздар, мен 11-чи жылкы шайлоодо да айттым, 15-чи жылкыда да айттым, 16-чы жылкы шайлоодо да айттым. Кыргызстанда кыбыр эткен алтын кенин издеп аткан азаматтардын баарын токтотушубуз керек. Бир заматта токтотушубуз керек. Себеп ага кыргызга пайда келбейт. Мына Шамбисай кандай кылып токтотту? Эл ушундай болуп, жабылып чыгып токтотту. Айылдык кеңештин депутаттары ошондой чечим кабыл алганга милдеттүү болду, мажбур болду. Бирок бул кыйынчылыкка турду. Себеп айылдык кеңештин депутаттарынын ичинен дагы айыл өкмөтү дагы тойтоңдоп бирдемени алып алган экен. Улам кыргыз аксакалдарына микрофон бербей, Кытайдын оозуна барып сайбатты. Сен сүйлө деп. Мына иштен чыккан ири жыландар арабызда отурат. Сырттан келбейт. Мына ушул мыйзамга дагы, конституцияга дагы туура келген чечим ушундай болот туугандар. Экинчи, төртүнчү маселесин айтайын. Биз дайым күнөөнү сырттан издебей, күнөөнү өзүбүздөн издегенге үйрөнүшүбүз керек. Биз ушул күнгө алып келдик Кыргызстанды. Кандай дейсиздер? Баарыбыз. Мен өткөндө бир маалымат жыйынында айттым эле. Акаевтан баштап бүгүнкү Атамбаевка чейин, Атамбаевдин кийинкилер дагы кыргыз элинен кечирим сурабаса, бардыгы үчүн мен Адахан Модумаров сурайм кечирим. Мен ушул заманда жашап калганым үчүн күнөөлүүмүн. Мен өзүмдүн ойлорумду, сөздөрүмдү сиздерге жеткире албай калган үчүн күнөөлүүмүн. Менин чөнтөгүмдө тыйыным жок болуп калган үчүн күнөөлүүмүн. Чөнтөгүмдө тыйыным болуп калганда сиздерге анча-мынча бир бөлүгүн чачып, мен да шайланып алат элем. Мен күнөөлүүмүн. Кедей болуп жаралганым үчүн күнөөлүүмүн. Мен күнөөлүүмүн. Чындыкты чыркыратып айтып отура бергендик үчүн күнөөлүүмүн. Менин дагы тилимден келет. Бардыгын мактап, актап, жактап жетер жерге жетип алганга менин да колумдан келет. Менин да колумдан келмек. Шайлоо мезгилинде бирди айтып, шайлоо бүткөндөн кийин тескери карап кетмек. Шайлоого чейин сиздерге кызмат кылабыз деп коюп, шайлоо бүткөндөн кийин сиздерди унутуп кетсем болмок. Бирок мен Алланын алдында кантип жооп берем мен? Не деп жооп берем? Шайлоого чейин муну ол жол менен барабыз деп, шайлоо бүткөндөн кийин ал жолдон бурулуп кетмей. Кандай дейсиздер? Ошондо муну сөздөрүмдү угуп атканда ар бириңиздер кары жаш, аял, эркек ойлонуп көрүңүздөр. Же мен туура эмес сүйлөп атсам, айтыңыздар. Биз күнөөлүүбүз, биз айланайындар, өзүбүз кыргыздар. Жыйынтыгы кандай болуп чыгат? Менин жанагы жигит айтты, анча-мынча айылга келгенде орусча сүйлөгөндү үйрөнүп кетем мен. Полномочияңыз барбы деп сүйлөдү. Полномочия деген бул ыйгарым укук деген. Менин ыйгарым укугум мыйзамдык тарабынан алып караганда жок, авир тарабынан алып караганда бүгүнкү президенттен жогорураак. Себеп мыйзамдык жактан мен бүгүн сиздер сыяктуу жумушсузмун. Авир, адамдык, инсандык, жарандык тарабынан алып караганда мен бийлик окшоп арам оокат жеген эмесмин, алдаган эмесмин. Азыркы бүгүнкү мамлекеттин кызыкчылыгын эч качан эч кандай оокатка же тыйынга саткан эмесмин. Бул жагынан алып караганда, мына бизде мусулманчылыкта, кыргызчылыкта ушинтип айтат го. Чындыкты айтсаң, жалгыз каласың, бирок Аллага жакындайсың. Акыретке ишенген инсан үчүн
Allah'dan başka hiç kimden gereği yok деп. Ben ошол принцип менен жүрөм мен. Бул жагынан алып караганда биздин сиздер менен пикирибиз дагы, ниетибиз дагы, пейилибиз дагы бирдей. Урматтуу туугандар. Биздин бардыгыбызды менин ыйгарым укугум эмнеси бар? Мына азыр ушул жерде болгон сөздү болгонун болгондой кылып Бишкекте аман эсен Аллах кааласа буюрса жетсем мен чоң бир маалымат жыйынын өткөрөм. Ал маалымат жыйынында бүтүндөй дүйнөгө жар салабыз биз. Кытай эмне кылыктарды кылып атат биздин чаткал жеринде, биздин Алабукада, биздин Аксыда, биздин Кадам жайда эмне иштерди кылып атат. Биз баарын жарыя кылабыз. Биз айтабыз, талап коебуз ушул маселени. Эгер ошондон кийин дагы жогорку кеңеш кыймылдабаса, жогорку кеңештин ушул жерден шайланган азаматтары ойгонбосо, анда элде күнөө жок. Мыйзамдын алдында дагы, Алланын алдында дагы күнөөсү жок. Себеп мына 9 торо эмне үчүн ушундай болуп күйгүзүшкө мажбур болду? 9 торо дал сиздердей болуп, сиздерден 5 эсе каттуураак болуп, бир эмес 3 жолу жыйналышты. Эл чогулду ушундай болуп. Эл талап койду. Эл президенттиңди дагы мына жердеги жазылган азаматтардын бардыгын чакырды ошол 9 торого. Бирөө да басып барган жок. Тоготуп да койгон жок. 9 торолуктардын алдында мына ошондой чечкиндүү кадамга бараардан башка жолу калган жок. Кандай дейсиздер? Башка болбойт. Мына сиздер элестетиңиздерчи, корооңуздарга же чөбүңүздөргө сөзгө түшүнбөгөн бирөө келип алып ошону жеп аткан болсо, бир айтасыңар ош деп, бир айтасыңар ош деп, кайра кыйкырасыңар, кетпей койсо барып анан камчы менен сабайсыңар го. Дал ошондой окуя болду. Кайра какшады. Мына ол туура эмес болуп атат. Бизди ууландырып атат. 9 тородогу жана Кытайлардын курган комбинаты экологиялык талаптарга жооп бербейт экен деп канча жолу айтышты. Мына сиздер дагы бүгүн келип, башында айтканда, мына жигит башында баштаганда айтты. Биз конституцияга каршы, мыйзамга каршы аракеттерди жасайбыз деген оюбуз жок деп. Ошондой оюбуз жок, келгиле түз отуруп сүйлөшөлү дегенде, эмне үчүн жок дегенде райондун акими келип койбойт. Сиз бир райондун келиңиз мына жерге отуруңуз анда. Келиңиз. Себеп райондун акими келгенде адамдар келип келиңиз деп орун бошотуп берет. Келиңиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиз. Эмне үчүн райондун акими келиш керек бул жерге? Эмне үчүн областтын өкүлү келиш керек, өкмөттүн өкүлү келиш керек? Барып ал жакта кулагы дүлөй болуп, көзү көрбөй калган азаматтарга барып сайгылаш керек. Аксакал, иш чатак. Ал жердеги куруп аткан ишканаларыбыздын баары суубузду булгайт экен. Ошол суудан элибиз суу ичет экен. Ден соолукка зыян пайдасы жок экен деген сөздү булар айтышы керек. Алар козголушу керек. Эми урматтуу туугандар, айтыңыздарчы мына. Бир айылга келип туруп, бир фап куруп коюп, аксакалдарды чакырып, алар дагы кытайлыктар дагы, чет өлкөлүктөр да билип алды. Аксакалдарды чакырып эле бир кой союп койсоң эле бата берип отура берет экен деп билип алды алар. Биз сырыбызды алдырып койдук, кыргыздар. Сырыбызды алдырдык биз. Мына азыр ошолордун сүйлөп жүргөн угуп атасыңар. Мен кыргыздын мен деген жигиттердин баарын сатып алам деп баштап атат. Сатылбаган кыргыз жок экен деп баштап атат. Президенттиңди кошуп сатып алам деп айтып атат алар. Биз эмне болдук? Биз ким болдук бүгүнкү күндө? Мына Бишкекке барып көрүңүздөр. Жаштар, такси айдап жүргөндөр көрүп атасыздар. Бишкектин көчөлөрүн ошол жерге кум сээп, таш төшөп аткандардын бүт баары Кытай го. Кыргыздын колунан келбей калдыбы? Биз мунжу болуп калдыкпы? Майыппызбы биз? Кимбиз? Бөтөн жерге, бөтөн элге барып, ошолордун көчөсүн шыпыргандан көрө, андан көрө Бишкектин көчөлөрүнө ошондой ташты биз төшөсөк болот эле го. Кандай дейсиздер? Мына эми бул жердеги иштеп аткан биздин жигиттерге айлыкты 4 эсе 5 эсе азыраак берип, өздөрүнүкүнө көбүрөөк берет деген маселени койгонуңуздар боюнча пикиримди айтайын. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эч ким айлык бөлүштүрүүдө, айлык бөлүүдө сен мындайсың, сен андайсың деп бөлүүгө укугу жок мыйзам боюнча. Бирдей жумушты аткарып атасыңбы? Айлык акың бирдей болуш керек. Бул келишим түзүлүп аткан мезгилде кеткен
Катанын бардыгы. Неге? Көбүңүздөр окубайсыздар. Азыр кагазды да көбүңүздөр окубайсыздар. Нике күбөлүк алып атканда дагы жигиттер окуп койбойсуңар да силерчи. Кайерге кол коям деп сурайсыңар. Мынерге десе кол коюп берет. Баягы 30-жылкы чоң атаңдын атасындай эле жүрөбүз да кыргыздар. Неге кол коюп атасың ошого? Болду, мойнума илдим. Өз эркиндигимден өзүм баш тарттым деп нике күбөлүккө кол коесуң. Бүгүндөн баштап короого кирдим деп. Анан аны барып жоктон тапкандай болуп 10-15 жигиттерди, досторду чакырып барып салтанаттуу түрдө кол коесуңар. Анан жубасыңар анан эркиндиктен ажырадык деп. Мен муну мындай бир салыштырма катарында, тамаша катарында айтып атам. Бир кагазга да окуп кол койбойбуз да биз. Макулсуздар ушуга? Мына жерге 111 киши кол коюптур. А биздин Кызыл Токойдо канча жаран бар? Канча түтүн бар? 250 түтүн болсо, 2ден киши болгондо дагы 500 киши болот. Демек, Кызыл Токойдун 4төн 1 гана суу ичкиси келет таза. Жеринин таза болгусун келет. Эгерде Кызыл Токойго гуманитардык жардам келиптир, 1 килограммдан шекер, жарым килодан күрүч, бирден самын берет экен десе, 250 түтүндүн баары турмак барып. Кандай дейсиздер? Биздин баабыз ушул болуп калды, туугандар. Биз өзүбүз карабасак, өзүбүз сындабасак, өз үстүбүздөн өзүбүз күлбөсөк, биз канчалык караңгы болгон сайын кошуналарга жакшы болот. Мына ошол Кытай компаниялары, башка чет мамлекеттердин компаниялары келип, алар өздөрүнө керектүү инсандарды тандап алган. Биздин кызыкчылыгыбызды ушулар коргойт деп, очойгон акчаларды берет аларга. Ошолор келип анан кандидат болот. Кандидаттар утуп барат. Неге? Ошолордун акчасынан кичине болсо дагы сиздерге бөлүп чачып коет. Ошондой чачылып аткан учурда биз ойлошубуз керек. Неге менин бир тууганым бир айда бир тоок союп чай ичип кет деп чакырбайт дагы, бул 7 атам кошулбаган бирөө келип, неге мага жылкы союп берип атат деп суроо койгула. Неге мени топ ойнотуп атат деп суроо койгула. Неге улак берип атат деп ойлонгула. Неге Бишкектен артисттерди алып келип концерт коюп атат деп ойлонгула, айланайындар. Келгиле биз ушул өз тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алалычы. Кандай дейсиздер? Ачка калган эч кимибиз жок, көзүбүз тойбой атат. Мен жыйынтыктап берем, жеке суроолор болсо жооп берем. Жыйынтыктап эмнени айтам? Мына районубуздун акими келип калыптыр. Бу кишиге сөз бергенден кийин, эгерде сөздөр башка жака буралып кеткен болсо, кыйшайып кеткен болсо, кайрадан сүйлөөгө мажбур болом мен. Райондун акими катарында сиз, урматтуу аким, мына жердеги түзүлгөн кырдаалды түздөн түз Бишкекке, өкмөткө, тийиштүү жетекчилерге жеткиришиңиз керек. Элди көп какшатпашыңар керек момундай болуп. Уламдан улам кайрадан мына азыр жаздын бир күнү бир кышты бага турган мезгилде кайра Фейсбукка чыгып атат. Кайра кайрылуу чыгып атат. Бардык социалдык тармактарда чыркырап атат. Неге райондун акими катарында бир жолу пикириңизди билдирип койбойсуз? Неге областтын губернаторун ушул жерге чакырып, губернатор деле эмес эми. Ушу райондун жетекчилигин, областтын жетекчиликтерин аябай бир бечара абалга түшүрүп коюшту. Азыркы бийлик абдан бечара абал. Азыркы биздин райондун акимине караганда Союздун мезгилиндеги бригад 15 эсе күчтүү эле да. Ошондой эле. Бригад келетат десе уктап аткан жериңден туруп алып, орогуңду көтөрүп тоого качып чыгып кетет элек. Жалган бабалар. Звеновой келетат десе качат элек көрүнбөстөн. Азыр областтын жетекчиси келетат десе кечетен бери күтүп аттык эле. Каякта жүрөт деп аркасынан куюбуз. Неге? Себеп адилеттүүлүк жок болуп калды. Тазалык жок болуп калды. Ишенбей калдык биз. Айткан сөзү бир, жасаганы башка. Мына кече Бишкек үлгү көрсөтүп атат. Сапар Исаков кечеги өкмөт жетекчиси айтып атат. Мен атайын Сооронбай Шариповичти айтпай келдим эле. Эми айтам. Неге? Сен мага тийбегениңде мен айтпайт элем.
Жээнбеков айткандай да Бабановго. Мен айтпайын дедим эле, өзүң баштадың, эми мен дагы айтам. Кандай деңгээлі болуп калды? Биз баягы мектепке барган 1-класстын балдарынын деңгээлинен түшүп кеттик. Кече нан сурасам бербей койдуң эле, мен бүгүн алма менен бөлүшпөйм сени менен. Биздин балдар ушинтип урушат азыр. Жвачка бербей койдуң эле, мен сага бөлүшпөйм. Бүгүнкү бийлик аябагандай каттуу бир арам жолго түшүп алды. Туура эмес жолго түшүп алды. Таза эмес жолго түшүп алды. Караңыздар. Арызды, өзүнүн арызын жаза албагандарды министр кылып коюп атат. Мына ТЭЦ эмне үчүн жарылды? Менин партиямдан экенсин, сен мага ишенимдүүсүн деп. Ушундай кылып коюп атат. Ушул принциптер менен коюп атат. Сен мага ишенимдүү иштеп бересиң деп коюп атат. Аны түшүнбөгөн эл, мына кече Абдил Сегизбаевди кызматтан алды десе, Азамат Жээнбеков Жакшыбаев, анын ордуна эмне эл үчүн иштей турганды алып келди. Эгер эл үчүн иштей турганды алып келсе, мына мен аркамдан чапкылап камера менен чуркап жүргөндөрдү айтмак, жок, ал элдин азаматы. Аркасынан ер чибек эле демек, туурабы? Биринен бири өтөт айланайындар. Бардыгы бир табактан аш жегендер. Мына кече ачыктан ачык жазып чыгыптыр, жанагы Дача суудагы кулаган самолет Атамбаевга таандык экен. Эми билип атабы? Мен ошондо айткам. Көчөдө кетип бартып бир кичинекей Тика деген машина столбаны сүзүп алса, эйсин табабыз го ким экен? Анан 130 тонна учак түшүп кетсе таппай калабыз, бейси ким экен? Туугандар, келиңиздер. Биринчи кезекте өзүбүз оңдойлу, өзүбүз тазаланалы. Себеп Кыргыздын конституциясы эмес, ким келсе өзгөртө берген. 1,5 миң жыл болуп калган Кур'анда айтылып атат. Ар бир элдин пейилине жараша падыша беребиз дейт. Демек биз пейилибизден кетип бартат экен да. Неге Өзбекстанга мыкты президент келет дайым? Неге казактарга мыктысы келет? Неге башка мамлекеттерге кереметтери келет даган Кыргызга гана келгенде эле ушул 4 жерде 5 десең, канча десең 4 жолу ойлонуп жооп бере тургандар келет. Эмне үчүн? Себеп биз ошондой болуп калдык. Жер карамаларды тандай турган болуп калдык. Шылуундарды талдап калдык. Угурларды мына азыр мектепте окуган балдарыңардан сурагыла, ким болосун деп. Сурап көргүлө. Биз кезегинде айткандай болуп, учкуч болом, врач болом, мугалим болом деп айтабы? Айтпайт. Ким болосун? Сот болом. Эмнеге? Сот жакшы табат экен. Ким болосун? Мына азыр айтып атпайбы? Мага гаи болом. Эмнеге? Кичине эле таяк болот экен, ошо таяк менен бүт окатыңды бүтүрсөң болот экен. Биздин мугалимдер, мектептеги окутуп аткан мугалимдер, алар кандай болуп калды бүгүнкү күндө? Мына кече радиодон какшап атат, Кыргызстанда акыркы коңгуроо өткөрүү боюнча ата-энелерден акча алууга тыюу салды деп. Мен келетам жолдо келатканда сүйлөшөсүн. Ар бир токтогон жериңде мечитке кирип, намаз окугандан чыккандан кийин балдар топтолуп калат, ушундай болуп. Каяка баратасыз? Каяктан келатасыз деп. Мугалимдер кандай болуп атат? Миңнен топтоп атат. Тыюу салдык деп атпайбы? Айта берет. Радио, КТР, ЛТР ушундай кылып сайрап, бирок жер-жерде биздин бул Кызыл Токойдо да болуп атса керек ата-энелерден топтоп атканы. А бирок министр чыгып жалган сүйлөй берет. Биз тыйындык, токтоттук деп. Келиңиздер, тазаланууну, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Мен 3 жолун айтып бердим. Мыйзамдуу жолу. Биринчи кезекте 11 депутатты жыйнаңыздар. Биздин Кызыл Токой эмес, бул жактан жогору жактагы айылдардан дагы жыйналыңыздар. Ушул биздин Чаткал, Алабука райондорунун бардык айыл кеңештеринин депутаттары бирдей чечим кабыл алса, Бириккен Улуттар уюмуңдун башкы катчысы дагы дың дей албайт. Эң мыйзамдуу, кыска, жеңил жолу ушул, туугандар. Депутаттарды топтоңуздар. Баягы шайланып атканда алар силерди топтойт эле го. Эми иш түштү. Эми силер аларды топтогула. Башта алар жалынды эле силерге, бизге добуш берип койгула деп. Эми силер жалыныңыздар барып жалдырап. Ушундай чечим кабыл алып берип кой деп. Башка жолу жок. Бишкектен өкмөттү чакырып, президентти чакырып бул болбогонун окат. Бирок чакырып койдуңар, келбесини билдиңер.
Неге? Біз мышық шышқан ойнайбыз. Алар айтады да, егерде чакырбай койсоңор, бизге кабар келсе, біз бармакпыз деп айтады да, кып-кызыл жалганчы да алар. Кабар келди, бирок барбайт. Келиңиздер, эми туугандар, жаан башталар эртен башта, эртерээк бир чечимге келели. Бир муштумдай болуп, бир билек, бир тилек болуп түйүлүп, бул жеке биздин корообуздун маселеси эмес, бүтүндөй аймагыбыздын маселеси. Ынтымакка келели. Ушул жерде суу ичебиз деп турган сууну сиздер да ичесиздер. Баарыбыз ушул жерден ичебиз. Бул жерде менин короома бир иш кылып бер деген киши жок бу жерде. Бизде ушул чаткал, алабука өрөөнүнө пайда келсин деп отурган азаматтар бу жерде. Кандай дейсиздер? Ынтымакта бололу. Биримдикте бололу. Биз кадырыбыз кеткенде, Жолдош аким, жалгыз меники же жалгыз сиздики кетпейт. Бүтүндөй элибиздики кетип бартат деп какшап атам мен. Башка мамлекеттерге күлкү болуп атабыз деп какшап атам. Келиңиздер, баягы чечимди сунушту туура көрсөңүздөр, бүгүндөн калбай эле, бүгүн 6-күн болуп калды. Анда дагы айтышат. Жумуш эмес, күнү өткөргөн сессия мыйзамсыз деп чыгат. Булар билет. Ошондуктан дүйшөмбү күнү айылдык кеңештин депутаттары жыйналып, ошондой чечим кабыл алгыла. Элдин талабын эске алуу менен деп кабыл алып, өзүңүздөрдөн жогору турган бийлик өкүлдөрүнө ошону жеткириңиздер. Дагы бир жолу айтам. Конституцияда бийликтин бирден бир туткасы Кыргызстандын эли деп турат. Элден өткөн бийлик жок. Мен эмне үчүн жана мен макул эмесмин деген кыймыл, келиңиздер кол топтойлу деп, мына азыр биз 150 миңден ашык кол топтодук. Конституцияны өзгөртөлү деп атабыз. Ушундай болгон чырлар токтосун деп атабыз. Ал конституция кандай болушу керек? Жогорку кеңештин депутаттарын партияны эмес, адамды шайлаш керек эл. Биздин чаткалдан шайланган азамат ушул жерде туруш керек. СДПКмын, Атамекенмин же ата журт, кайын журт, тага журт же бүтүн Кыргызстан эмес. Мен баланчынын баласы түкүнчүмүн. Мен баратам. Силер көзүңөр менен көрүшүңөр керек ким баратканын. Партияны шайлап коет экенсиздер, ичинде ким бар экенин билбейбиз. Ошон үчүн мына караңыздар. Канчасы чет мамлекеттин жараны болуп чыгып атат депутаттар. Канчасынын үстүндө кылмыш иши козголгон болуп чыгып атат. Депутаттар эмес, азыр кечеки министр кылып шайлагандардын үстүндө кылмыш иштери бар экен. Көрүп атасыздар өзүңүздөр. Премьер-министр кылып шайлаган жигитти теледен берип атат. Соцфонддо иштеп жүргөндө 10 миллион сом дарексиз жоголуп кетип, иш козголгон экен. Ал эмне асмандан түштүбү? Жүрдү го, көз алдыңда жүрдү. А эмне үчүн ошондой изилдебедиң? Ошондуктан туугандар, келиңиздер. Бири-бирибизди сен андай, сен мындай деп отургандан пайда чыкпайт. Биздин алдыбызда бир гана жол бар. Биздин элибиздин, жерибиздин келечеги. Келечеги кандай болот? Мына ушундай уулуу нерселерди иштетүүгө, Жолдош аким, сиз капа болбоңуз, мен жалгыз сизге айтып аткан жок. Бүтүндөй Кыргызстандын акимдерине кайрылып айтайын. Райондун акимдери элге чыгып айтсаңыздар ишенбей калды. Мүмкүн силер чындыкты айтып атасыздар, бирок ишенбей калды. Себеп өкмөтүң айтса да ишенбейт. Себеп 3 күндөн кийин жалган чыгып атат. Жогорку кеңешиң айтса да ишенбейт, себеп 4 күндөн кийин жалган чыгып атат. Президенттин айтса да ишенбейт, себеп ал жалганчы деп атат. Биз токтонушубуз керек болуп калды. Келиңиздер, токтойлу. Мына кече президент болуп иштеп турганда аябагандай каттуу сыйыңсын жегендерге түбөлүк тозокта деп отурат. Неге кезинде айтпайсың ошону? Неге убагында айтпайсың? Кандай дейсиздер? Келгиле, биздин ырыскыбызды, биздин өмүрүбүздү, биздин ичер суубузду жутуп турган абабызды жараткан Алладан башка эч ким кыскарта албайт, эч ким кошуп да бере албайт. Биз бир гана акыретке барганда таза жүрөгүбүз менен, бекем ыйманыбыз менен гана барышыбыз керек. Барганыңда сурабайт. Сен аким болдуңбу, президент болдуңбу, депутат болдуңбу, дыйкан болдуңбу? Жок. Эмне менен келдиң? Иман менен келдим дегенге Аллах насип кылган болсун баарыбызга. Ушундай туугандар, туура көрсөңүздөр ушундай чечим кабыл алалы, жыйынды токтотобуз. Кандай дейсиздер? Жетекчи, кандай дейсиз? Келиңиз. Урматтуу коноктор, бу эки жактан айылдардан келген адамдар бар экен, бири-бирден сүйлөтүп койсок,
күн тәртібіне кіргізіп қойдық қой. Хас ақыран işleri бойынша бар екен. Чаткалы район айылдарынан келген Айтбаев Шамшарбек. Саламатсыздар, урматтуу жердештер, алыс жакындан келген коноктор. Бүгүн өтө орчундуу ушул айылда бир кубанычтуу маселелер коюлуп, ушу элдин тагдыры, элдин көйгөйү деп алыстан Адахан Кимсенбаевич келди. Энди бетип мен көрүнгөн нерсени айтпай, токоттерин айтып коеюн. Эл деп келип, мына силер элди сыйлап, жогорку кеңештен, же депутаттардан, же бир бийликтен бир адамдар келип койсо болот эле. Элдин тагдырын чечип келели деп келсе болот эле. Кана келген жокко. Биздин акимге рахмат. Бирок канчада эми иштеп атат, аракети бар, билебиз. Бирок ошентсе деле мындай. Ошентсе деле эми айтып атпай биздики жетип атат дека дейт тиги Канжарбек. Жетсе элди сыйлап келсе болот эле да. Жеткириш керек болчу. Бул бир. Экинчиден мындай. Туугандар эми ар нерсени айтпайлык. Мына биз Бозумчак деген биздин аркабызда турат. 20 километрге кел, Белдашсак 10 километрле чыгат. Мунун азабын, тозогун эл тартыш керекпи? Эртеңки күнү кумтордун акыбалы биздин элдин башына келиш керекпи? Муну биз кимге айтышыбыз керек? Ошол жактагылар келсе айталы деп үмүт менен келдик эле. Ошолорго бере турган суроолор бар эле. Ошол иммен ошол Бозумчактын башында ким турат? Ошону айткылам элге ачык эр азаматтар болсо деп ошону сурайлы дегенбиз. Ошол жерден алынып аткан кем байлыктын канча канчасына келишип түзүлгөн? 11 түрү чыгат экен, ошодон 3-өүнө эле келиптир. Эки чоң тоо жок. Баягы Алыкулдун ырындагында тоо жоготтун ким тапты дегендей, эки тообуз жок, түйү менен ташып кетти жанагы. Эми айтмакчы, биз оозубузду ташып отурдук. 30 километр жерде жашайбыз район Централовкадан. 30 жылдан бери ыйлайбыз. 30 километрди эч ким оңдоп койгон жок. Мына кесилип кетти жолдор. Ошо тогун кеткен жана байлыктарды билебиз, мен да өзүм иштегем. Азыр эми айтканда жана эки техинспекция деп атат. Ошол жердеги арчалар уурай баштады. Мен ошолорго айтайын дедим эле. Кимиңер барып көзүңөр менен көрдүңөр ошол жерге барып, ушул жердеги экологияны бузуп атканын, же болбосо жанагы элге кетип аткан зыяны канчалык экендигин лабораторияда анализдедиңерби? Мына судун ичинде эмнелер агып атканын анализдедиңерби деп. Эми айтпайын десең, баягы айтышка туура келет экен. Мен өзү айтпайын дегем, ошолорго айтайын дегем. Эми бул киши бизге ошо өзү айтты. İmanın, adaletin жақсы білеміз. Bu kişini biz kişilerimizden beri жақсы білеміз. Ana neyim oşense dağın, şunçalık sizlerdi silap, eldi silap şulderge gelgen için ne deyimiz, elin adına rahmat aytağız, ayta durgan söz alı köp aldı da. Bırak ben kıskada aytıp koydum. Ali kulak alasa birlikte jaza durgan, bildire durgan nesler köp. Siz benden baylanışta oturağız, rahmat gelgenizge. Урматтуу туугандар, дагы бир жолу же түшүнүп туруп атайын айтып атасыздарбы, же түшүнбөй атасыздарбы? Мен башкачараак айтып берейинчи эми. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт деген сөз туура эмес. Туура, лицензияны берип атканда, жана айыл кеңештин төрагасына айтып атам. Лицензияны берип атканда сиздерден макулдук сурабайт. Туура. Бул эң бир баякы мыйзамдын одоно түрдө бузулган туура эмес жери ушул. Неге? Бийликтин бирден бир туткасы Кыргызстандын эли деп турат деп атам мен. Эгерде кайсы бир мыйзам конституциянын талабына каршы келсе, анда конституция түз аракетке келет деп турат. Мен 4 чакырылыштын депутаты катарында ошол мыйзамдарга катыштыгым бар киши катарында ишенип коюңуз мага. Экинчиден, биздин колубуздан эч нерсе келбейт деп атасыздар. Эгерде биздин ушул жердеги айылдык кеңеш 11 депутат 11-и кол коюп ошондой чечим чыгарып менин колума жеткиргиле, силердин колуңардан келбесе мен калган улайым. Мен мойнума алам. Эгер ушул акимдин колунан келбесе, губернатордун колунан келбесе, башканын дагы бир жолу айтам мен сиздерге, салтанаттуу түрдө айтам. Анда менин колума жеткиргиле. Мен мойнума алайын дагы, мен милдеттемен алайын. Ал иштердин кандай болуп жүрүп атат? Керек болса, gelip men sizlerden aldığınızlarga отчетун берейин. Мына жеткирдиңер сиздер чечимди.
Андан улам кандай чечимдерге келдик деп. Мындан артык эме дейин. Сиз элдин, рахмат, сиз элдин баягындай бир мажүрөлүккө, мүмкүнсүздүккө, үмүт үзүүчүлүккө алып барбашыбыз керек. Бардык нерсе элдин колунда. Дагы бир жолу айтам. Эгерде айыл кеңеш ошондой чечим кабыл алса, сиз эмне үчүн биздин айылдык кеңеш чечим кабыл алмайынча жер трансформация болбойт, туурабы төрага? Жер трансформация болбойт. Анан жерди трансформацияга айылдык кеңеш чечмейинче өкмөт чечим кабыл ала албайт дагы, ушул жерди иштетип иштетпей боюнча айылдык кеңеш чечим кабыл алса, өкмөт аны четке түртүп коёбу? Түртө албайт. Бизде ынтымак жок. Барып 4 киши менен барып сүйлөшүп коём, ыдыратып коём, анан бирдей чечим кабыл албайт деп ишенген үчүн ушундай аракет жасайт жогору жакта. Эгер ынтымактуу түрдө 11-иңиздер кол коюп бериңиздер, дагы бир жолу айтам. Мына Кадамжайда дал ушундай окуя болду. Кадамжайда дагы Кытайдын компаниясына берип жиберген. Ошол Кадамжайдын Шамбисай жер алтын кенин токтотуу боюнча иштешин айылдык кеңештин депутаттары чечим кабыл алды, заматта эле токтоду го. Мен бир нерсеге көзүм жетпесе айтпайм. Колумдан келбеген нерсени айтпайм. Убаданы бербейм. Менин көзүм жетип турабы? Ошон үчүн убада берип атам. Себеп мен эртең сиздердин алдыңыздарга келгенде жер карап турбашым керек, мен доскага чыгып эки алган баладай болуп. Андайды каалабайм. Экинчиден, мына иштетишибиз керек, инвестиция келип атат дегениңер. Айланайын, инвестицияңар мененчи силер. Мен тек канымды кайнатып атат да. Биздин ушул бүтүндөй чаткал өрөөнүн гүлдөтүп жибере турган байлыгыбызды алып кетип бартат дагы 4 фап салып берип койсо, биз Аллага рахмат деп ошолордун пешине намаз окушубуз керек экен. Болбойт андай. Бул деген уят маселе. Биз күйүшүбүз керек. Мына биздин бул кем байлыкты айтпайын, Кумтөрдү алалы. Кумтөрдү баштагандан бери мына Насирдин Исановичтин башын жуткан ушул Кумтөр болгон, биринчи премьер-министрдин. Кол койбой койгон. Ошон үчүн кырсыкка учураган. Андан кийин канча кишилерди жаманатты кылды. Алардын арасында мен да бармын. Себеп баягы жетим жүгүрүктөргө, гезиттерге, КТРга, ЛТРга тыйын берип коет, жамандап жатып калат, жамандап. Мына жерде отурганыңыздар да көпчүлүгүңүздөр ошондой ойлосоңуздар керек. Бекер болбосо керек, бир бала болсо керек да деп. Кыргызды кыргызга салып коет. Чындыкты айткан кишини эч качан жакшы көрбөйт. Мына акимдер деле колдонот бул ыкманы, айыл өкмөттөр деле колдонот. Мектептин директорлори да колдонот. Паланчы эжекейди, түкүнчү эжекейди бир аз мындай кылып койгула, билесиңер да ал чыр. Чыр болгондо ал сенден көйнөк сурап атабы? Нан сурап атабы? Чыр болгондо тек гана чындыкты сурап атат. Ошондуктан мен дагы бул кендердин иштешин каалайм. Бир шарт менен. Кыргыз алтын иштетсин. Кытай алтын эмес. Мына тилиңде келбеген майнинг компани айланайын ай. Кыргыз алтын эмне иш кылат анда кыргыз алтын? Биз иштетели. Өзүбүз иштетели. Алар айтып атат, мына жерде 80 тонна алтыныңар бар экен, биз ушуну казабыз, биз 70 тоннасын алабыз, 10 тоннасын силерге беребиз десе, акимдер кепкасын асманга ыргытып атат. Андай болбойт. Болбойт андай. Мен андай иштешке, андай иштегенге каршымын деп атам мен. Болбойт. Мен дагы жолдун оңолушун каалайм. Мен дагы фаптын курулушун каалайм. Бирок алаканымды жайып алып, бирөөгө жалдырап, мына аксакалдар отурат, энелер отурат. 5 убак намазыбызды Алладан сураганыбыз эмне? Өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылбагын, бирөөнүн колун каратып, бирөөгө жалдыратпагын деп дуа кылабыз. Биз кыргыз неге Кытайга карап жалдырап атабыз? Фап куруп бер деп. Өзүбүздүн каражат, өзүбүздүн байлык. Мындайча түшүндүрөйүн. Менин мына костюмумду берет экен мен ага. Суук болуп атат, үшүп атам. Ушу костюмду берсем, ал кийип, мына ол чөнтөктүн мына жерин кыркып, мага берип койсо мен ыйлап атам да рахмат деп ага. Сен боорукердик кылдың мага деп.
Караңгылыктын да чеги бар. Урматтуу жакшылар. Караңгылыктын дагы, кара өзгөйлүктүн дагы чеги бар. Мадумаров 25 жылдан бери какшап келатат, жыл сайын айтканын тастыкталып атпайбы? Неге уламдан улам убакыт өткөрүп атабыз биз? Мен да күйөм Кыргызстанга. Мен да иштешин каалайм. Бирок ошого кыргыз иштеш керек го. Эмнеге Бишкек ТЭЦте 1000дей жумушчуну кууп жиберет дагы ордуна Кытайда алат? Неге? Кыргыз эле иштеп келбеди беле ошол жерге? Же башкача түшүндүрөйүн. Урматтуу абалар, агалар, эжелер. Мына биздин 1 гектар жерибиз бар да, сонун жерибиз бар. Жана сугат 2 сотуктан тийди дебедиби? 1 гектар сугат жер бар. Мен өзүм иштетсем ошол жерден болбоду дегенде бир 10 тонна картошка алам да. Болбогондо дегенде. Мага бир шылуун келип атат дагы, сен иштеткенге укугуң жок дейт, уруксат жок сага дейт. Болбойт, кетмен какпа бу жерге, казба дейт. Бирөө келет дагы, ал жер сеники. Ошол жерген картошка айдайт дагы, 15 кило картошканын чекесинен берип койсо, рахмат деп аркасынан ыйлап атпайбызбы рахмат деп? Неге биз ошол 10 тоннаны өзүбүз албайбыз? Маселе бул жакта болуп атат. Анан ошол 10 тонна картошкаңды ал дагы, сат дагы, жолуңду курасыңбы, ФАП курасыңбы, мектеп курасыңбы, мечит курасыңбы? Өзүң чечпейсиңби, кыргыз? Колумдан жулуп алып, мен өзүмдүн акчама алар бирдеме куруп берсе, кайра мен ыйлап атам рахмат деп. Андай болбойт. Андай караңгы болбогула. Biz öz taqdırыбызга өзүбүз ээ бололу, öz байлыгыбызга өзүбүз ээ бололу. Мына кезинде жогорку кеңеште мен анда 30 жаштагы жигит элем. Öz түндүгүбүздү өзүбүз көтөрүп, öz киндигибизди өзүбүз кескен эл бололу десем, ошол жердеги отурган депутаттар күлгөн. Бул кайдан чыккан бала? Туулуп эле киндигин кесе койгон деп. Азыр экинин бири ушул сөзүмдү кайталайт мен. Biz тең ата башка мамлекеттер менен сүйлөшөлү десе, каяктагы жок сөздөрдү чыгарат дешип күлгөн депутаттар. Тең ата деген эмне деген деп. Азыр экинин бири колдонот ушул сөздү. Мен мына жерде сүйлөп кетем. Мына жерде отурган жаш балдар отурушат. Айтат. Түү атаң көрөт, 2018-жылы ушул жерде туруп Мадумаров сүйлөдү эле. Бүгүнкү күндү көргөндөй сүйлөгөн экен деп, аттың кылып санды чаап калбайлы деп какшап атам мен. Себеп эртеңки күнүбүздү көрө ала тургандар бар. 5 күндүгүбүздү, 5 жылдыгыбызды, 50 жылдыгыбыздын алдын көрө ала турган азаматтар бар. Тилекке каршы мурдунун учундагыны көрө албагандагы кара өзгөйлөр бар. Мен келечекти ойлоп атам. Мына жолубуз бузулуп атат деп атасыздар. Экология, суу бузулгандан кийин бул өрөөндө эч ким калбайт. Мына Арал эмне болду? Аралда эмне деген балык чарбалары бар эле. Кандай гүлдөгөн жер эле. Не болду Арал кыска мөөнөттүн ичинде? Ошол жердегилердин 90% туберкулезге айланып атат. Неге? Суу жок болду. Неге? Дарыялардын нугун бурдук. Ойлонбой туруп бурдук. Мына ошол биздин эгер чаткалдын суусун, биздин Кыргызстандагы керемет мөңгүлөрдү, керемет өзөн сууларды, аларды булгаган болсок, тоо жоголсо кыргыз жоголот билип койгула. Тоо жоголгондо кыргыз жоголот. Мына англичандар дагы Американы басып алып атканда индейстерди кыра албай койгон. Индейстерди жогото албай койгон. 2 жол менен жоготушту. Индейстерди. Азыр бүгүн айтышып атат. Алардын саны 80-100 миллионго жакын эле деп индейстердин. Ошол жердеги жергиликтүү калктардын 2 нерсе менен жок кылды ошол элди. 100 миллионго жакын калкты 2 жол менен. Биринчиси бизон. Бизон деген мына биздин баягы топоздорго окшогон талааларда жүргөн жапайы мал. Себеп индейстердин тамагы дагы бизон. Үйү дагы бизон, кийими дагы бизон, териси, бүт бардыгы бизон. Алардын дагы бир акылманы келди. Мына биздин Кыргызстанга ар тараптан келип акылман болуп аткан акылманы келди. Буларды кыра албайбыз. Булар атка укмуш минет экен кыргыздар сыяктуу. Жааны укмуш атат экен. Буларды кыра албайбыз. Буларды кыруунун бир гана жолу бар. Кайсы жол? Мунул тамак болуп үстүнө үй, астына төшөк, курсагына тамак болуп жүргөн бизондорду жоготсок, булар өзүнөн өзү кырылат деди.
Ошентип миллиондогон бизондорду атып алар кууп жүрүп, сөөк кылып, тоо кылып үйүп койгон тарыхта. Бизондор жоголгон сайын индеистер жоголуп азайып баштады. Экинчи жолу болду. Экинчи жолу кайсы жол? Арак. Аттың өчкөн арак. Себеп индеистердин денеси, организми ага туруштук бере албайт экен. Бир жол, эки жол ошону урттагандан кийин ошого көз каранды болуп, ошого наркоман болуп калып, ошону менен жок кылды. Мына канча жер калды дагы Америка деген мамлекет пайда болду. Биздин кыргыздарды дагы садагаларым, Аллах сактасын ушуну. Эки жол менен жоготуп келатат кыргыздарды. Биринчи ашказаны менен жоготуп келатат. Ашказанга бирдеме салган эле кыргыз жетеленип баштап атат. Экинчиси акча. Алдамай жол. Аялыны, баласыны кошуп Гуанчжоого жиберип коет, путевка берип, болду кыргыз чалкасынан түшүп жатып калат. Ошонун кулу болуп берип атат. Токтотолу эми ушуну. Кулагыңыздарга күмүш сырга кылып жаштар, аксакалдарга түшүнүп турат. Жаштар кулагыңыздарга күмүш сырга кылып илип алга ушул сөзүмдү. Эки жол менен кыргыздык тукум курут кылып келатат. Мына ушул алтыны жок жашаганбыз, жашай беребиз деп айтып атам мен. Жерибиз гана аман калсынчы. Эгерде тоо ташыбыз аман калса, мал жаныбыз аман турса, биз эч кимге кор болбойбуз абалар. Кандай дейсиздер? Бул чаткалдан чыккан алтындын баарын биздин энелерибиз, жеңелерибиз кулагына сөйкө кылып салып албайт. Жашай беребиз биз. Дагы аягында соңунда айтарым, ушуну менен болду, башка сөзүм жок. Сиздер сурандыңыздар, мен келдим. Жол сурадыңыздар, мен көрсөтүп берип атам. Баякы айылдык кеңештин чечимин менин колума жеткирип бериңиздер. Могу жерде мен бережелерди көрдүм. Азыр жанагы кредиттик компанияларга сазга белчесинен батып калганда, ошол кредиттик компаниядан куткарып, депутат болбосо да жүгүрүп жүргөн эжелерди көрдүм, бирөөсүнү. Мына эжеке, сиз билесиз? Мына ошо туура ушул. Кредиттик компанияларга карыз болуп калгандардан куткарып жүгүрүп жүргөн деп. Мен Бишкекке бир жолу барды, эсимде калыптыр азыр, көз алдымда. Ошондой болуп мага жеткирип бериңиздер. 11 депутаттын колун коюп, мөөрдү басып, мыйзамдаштырып. Дагы бир жол айтам, калган андан ары карай кандай өрчүйт, кандай кетет, ал милдеттемени мен өзүм алайын. Рахмат. Аллах биздин баарыбызга сабырдуулук берсин, иман берсин, инсап берсин, жүрөктөрүбүзгө мээр берсин, иманыбызды бекем кылсын, пейилибизди түздөсүн. Себеп пейил түздөлмөйүнчө жашоо оңолбойт. Баарыбыз өзүбүздүн пейилибизге жараша болот. Аллах арам тамактан сактаган болсун. Мына бизге адилеттүү бийлик. Бизге адилеттүү бийлик керек болду. Мына ушул элди караңыздарчы. Бийлик менен эч чатагы жок. Бүгүнкү бийликтен не пайда десе, бизге тоскоолдук кылбаса эле чоң пайда болот эле дейт да. Тоскоолдук кылбагыла. Элдин укугун Конституция мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй болуп, өз укугун айтууга, өз пикирин билдирүүгө тоскоолдук кылбагыла. Себеп элдин кетменин чаап берип аткан бийлик жок бүгүн. Бекер даарылап аткан дарыканаң жок. Бекер окутуп аткан мектебиң жок. Мамлекетке элдин карызы эмес, мамлекеттин элге карызы бар. Ушуну түшүнүшүбүз керек биз. Жакшылыктарда, аманчылыктарда, тынчылыкта жолугушканды Аллах насип эткен болсун. Мындай азыркы талаптар боюнча анда мен кече Мирландан алдым, бир күн гана. Өзү муну мурдураак берип койсоңор биз да карамакпыз. Адаган Күнсабаевич, сизге рахмат. Көп маселелерди сүйлөштүк. Ачык баягы бир басмырлоо болгон жок, суроо жоопта болду. Өзүңүз ой пикириңизди айттыңыз. Жанагындай ойдон алыс боло эле бир укук органдарынан көзөмөлдүктөн эч кандай андай бизде жаман ой жок. Биз кайсыл болсо эл менен биргебиз. Анда эмес эмнебиз? Алыс жакындан келген коноктор баарыңыздарга рахмат анда. Сяник шунда иште аткан болду, иштебей аткан болду. Балыктар не көрөт? Отпуска марикар өлүп жатат. Рахмат. Чогулушту
Асфальт унутуп калыпсыз, Алабыкка чаткал жолун асфальттоо фирмаларга. Шуну эме токтомой киргизели дагы жыйынтыктайлы. Аксакал эжекелер бар экен, жыйынтыкта койдуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу коңшулаш райондун тургундары. Жана аким укиним Адахам Кюсанбаевич. Биринчиден айтарым саламатсыздарбы, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Ошондой эле ушу элибиздин, жерибиздин келечеги үчүн түйшөлүп, өзүңөрдүн алтындай убактыңарды аябастан баарыбыз ушул жерге башыбызды кошуп отурабыз. Мындан бир жакшы жыйынтык чыгат деген ойдомун. Чын эле Адахам Кюсанбаевичтин күйүп бышып айтып атканынча бар. Биз мисалы үчүн жогорку муундун, орто муундун өкүлдөрү, силер жаштарсыңар. Biz özübüzdün kelечегибиз болгон силер, ошол эле убакта силердин неберелериңерге чейин мен ойлоп атам, баарыбыз эле ойлоп атат болушубуз керек. Мындай карызга белчебизден батып калыптырбыз. Демек андан чыгуунун жолу жалаң өзүбүздүн гана колубузда экен. Өзүбүз баарыбыз могу Адахам Кюсанбаевич айткандай, бир муштумга түйүлүп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, өзүм дебестен өлкөм деп, жерим десек, күйүп бышсак, ошондо гана бизден бир жыйынтык чыгат экен. Демек, ошол жыйынтыкты өзүбүз чыгарып, башкаларды да ушундай ынтымакка чакыруу менен элибиз үчүн, жерибиз үчүн күйгөн инсандарыбыз аман болушсун. Сиздерге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Элим деп күйгөн адам эч качан кор болгондо эмес, жакшы сөздөр айтылган, бирок чындык ушундай ачуу болгондуктан оң жагы да айтылат, терс жагы да айтылат. Ошого чыдап келип аткан сиздин адамгерчилик, бийик инсандыгыңызга биз ушу биздин Алабыкка Чаткал районунун тургундарынын атынан рахмат айтабыз. Тынччылыкта болуңуз. Болуп атат, бир эки сөз сүйлөп коелу деп уруксат берсеңиздер. Дөөлөт, келип кой. Салам алейкум, урматтуу Кызыл Токой айылын жана Алапка районунун тургундары. Мен жанатан бери бул чогулуштун башынан аягына чейин карап отурган ар кандай сөз болуп атат. Бул жерде жакшы чогулуш болуп атат, жакшы мындай деңгээлде чогулуш өтүп атат. Буга чейин мындай чогулуш өткөн эмес. Адахам Кюсанбаевич өзү келип отурат. Буга чейин чоң чогулушта Жалал Абад областынын губернаторунун замы келген, бандан башка эч ким келген эмес. Мына булар кетет, алар кетет, баары өзүбүз калабыз бул жерде, Кызыл Токой айылынын тургундары. Биз айтып атат мына Чаткал районунун акими. Бул акимди биз биринчи жолу көрүп атабызбы, көрбөй атабызбы? Кечеги аз айтып атат. Бул талаптар мага биринчи жолу жетип атат деп атат. Турабы? Же тура эмеспи? Анан эмнеге буга чейин чогулуштан эмне кылып отурду? Буга чейин бул талаптар айтылган эмеспи? Айтылганбы? Конкретно эркек адам ушун үчүн эркекче айтыш керек болчу. Колубуздан келгенин кылып атабыз, чечилбей атат деп айтыш керек. Мен болгону эркектик намусума арданып кеттим. Антип сөз эзин табат. Артынан бир эки адам дешке Адахам Кюсанбаевич айтып атат. Атасынын баласы болуп жүрүн алар. Мен ошону айтайын дегем. Маселе өтө терең, өтө коркунучтуу, олуттуу. Бул апаат алып келе турган коркунуч бул маселе. Келгиле ушул алтыны жок эле жашайлычы. Сууларыбыз дагы бир жолу айтам, таза болсо, тоолорубуз таза болсо, чөп чыгып турса, мал жаныбыз аман болсо, өкмөттөн башка нерсени сурабайбыз биз. Жок дегенде ушул элибизди, жерибизди, суубузду таза калтырып берсе, ошого да рахмат деп калдык да. Аманчылык болсун. Аллах бардык апааттардан өзү сактаган болсун. Жалгыздын жары Алла дейт. Биздин муңубуз бийликке жетерине көзүм жетпейт, мен жакшы көрүнгүм келбейт. Бийликке жетери кыйын. Себеп аларга жеткенде алардын да бир жери ачышып кетет. Себеп ушуга тиешеси бар көпчүлүгүн. Лицензияны мен берип атамбы? Лицензияны бер деп башкалары берип атабы? Ошолор бардыгыга тиешеси бар. Аллах инсап берсин аларга да, иман берсин, келечегибиз кең болсун, жамандыктардан, апааттардан Кудай сактасын. Алдыбызга кандай максаттар болгон болсок, ошолордун баарын Аллах өзү берген болсун. Алдыбызда улуу Рамазан айы келетат. Касиеттүү ай, айлардын эң төрөсү Рамазан айы дейт. Ошол ай бардыгыбызга, мусулмандарга берилген мүмкүнчүлүк, күнөөлөрүбүздөн арыла турган, жуула турган мүмкүнчүлүктөрүбүз келетат. Бири-бирибизге жалган айтпайлы, бири-бирибизге кек сактабайлы, бири-бирибиздин артыбыздан кыйбатчылык кылбайлы, ушак таратпайлы, жамандык каалабайлы, капалашкан болсок кечиришели.
Allah barыбызга күч кубат, иманыбызды бекем кылып, 30 күндүк келген, конокко келген орозону сый урмат менен тосуп, бардык күнөөлөрдөн куулуп, жуулуп, таза айт күндөрүнө жеткенди Алла насип кылган болсун. Тынчтыкта жашаганда буйурсун баарыбызга. Рахмат. Рахмат, айыл алыскы жакындан келген туугандар, чогулушту жыйынтыктасак. Мен Бакаразын кызыктарысын, кетпес сөйлөткөн бербесин. Мына Адахан Кинсанбаевдин ыймандуу ушунчалык Алла берген сабырдуулугу, ыймандуулугу билинип турат. Мурун эле бир жүбүз. Эмне дейбиз эми? Жорткондо жолуң болсун, жолдошуң кыдыр болсун, өмүрүң узун болсун, эчтекеден кем болбо. Алла Таала өзүнүн берекетин, рахматын аябасын. Кандай жакшылыктарды кааласаң, ошол жакшылыктарды насип кылсын. Элдин сүймөнчүгү болуп, элдин сүймөнчүгүнө ээ болуп жүргөн адамсың. Ушунчалык бийликке барбасаң да, ошо бийликтегилерден кадырың жогору. Жалпы кыргыз эли билет. Бирок өзүң түшүнөсүң кыргыз эли кандай немеде ситуацияда экенин. Ошо элдин сүймөнчүгү болуп, элдин кызматын кылып, аман эсен бала чакаң менен ойноп күлүп жүрө бер. Амин. Рахмат. Allah ülkeni versin. Sen vesile ve sözünü Allah yetiştirsin. Allah'ım şun çok hakkın. Ve göğün katmandan değil. Koşarlık kutuş gerek olur. Allah da kalada daha hoş o. Soğarkı kızmat karalaşalım. Buyursa. Yetin tüyle küreğini açık. Allah'a sen. Yine ağzol. Kadar verin. Kızırmam. Koldazım. Bak yolunda olsun. Hiç geçesen kem kolba. Bala çakanın ömrün versin. Tapkan taşıganın Allah'a bala çakanın nasip kılsın. Doğru birlikten Allah orun versin. Rahmat.